Дүйнөдөгү бир топ мамлекеттин тактала элек талаштуу деген чек ара маселеси бар. Дүйнө жүзүндө 300дөн ашуун анклавдар бар болсо, планетадагы мамлекеттердин жарымында чек ара боюнча жылдар бою чечилбеген проблемалар бар. Бул маселе кылдаттыкты, тактоого көп убакытты жана саясий эркти талап кылган эң чоң маселелердин бири. Чек ара чектери так чийилип, аны көрсөтүп турган белгилери жок учурда ошол жерде жашаган жашоочулар ортосунда пикир келишпестик, жаңжал маал-маалы менен орун алып турат. Тилекке каршы бир нече күн мурун Кыргыз-Тажик чек арасында чырдашуулар болду. Андан көп өтпөй Кыргызстандын жана Тажикстандын мамлекет башчылары эгемендик алгандан бери алгачкы жолу эки өлкөнүн чек арасында жолугушуу өткөрүштү. Эки мамлекеттин башчылары жергиликтүү тургундар менен жолугушуу учурунда элдердин ортосундагы тынчтыкты жана ынтымакты, кылымдардан берки достукту сактоо маанилүү экенин белгилешти. Таджики, кыргызы, они всегда жили дружно, мирно. Они веками у нас есть узы дружбы, которые невозможно оторвать невозможно. Но, к сожалению, бывают случаи, инциденты, и это все должно остановить. Добрые соседи, которые живут мирно, существуют. Мы должны жить мирно. Мы должны всегда друг к другу с пониманием относиться. И вот сегодня будем говорить о том, что политическая воля есть. Вот Сооронбай Шарипович, мы договаривались, что все вопросы будем решать именно путем переговоров, диалогов. Как? Да, будем. Где-то надо идти на компромисс. Приветствую я своего брата. Биздин чек аралардын тынчтыктын, достуктун жана ынак кошуналыктын дарбазасы болуусун каалайбыз, деди президент Сооронбай Жээнбеков. Чечилбей турган көйгөй жок, ошондуктан чек араны делимитациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын ишин жандантуу сунушталды. Эки боордош элдер ортосунда карма-каршылыктар, чыр-чатактар болуш керек деп чогулушуунун катышуучулары белгиледи. Мындай жолугушуу уникалдуу болду деп айтсам жаңылышпайм. Кайрадан бүт күн тартибинде турган маселелерди тараптар карап, ар бир пункт боюнча тийиштүү иш-чараларды пландаштырып, жакын арада өкмөттөр деңгээлдеги тараптар ишке ашыра баштайт. Делимитация маселелери боюнча тараптар президенттерибиз алар укук негиз боюнча сүйлөштү. Ушул багыт тийиштүү делимитация менен алектенген өкмөттөр аралык комиссия сүйлөшүүлөрдү өткөрөт, уланта берет. Тийиштүү тапшырма келип түштү бизге. Тышкы иштер министрлиги ушул бүт процесстер, бүт болгон эки тараптуу жана көп тараптуу форматында маселелерди көзөмөлдөп жөнгө салууга аракет кылат. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттөр аралык жумушчу топ иштеп келген жана мындан ары да ишин улантмакчы. Адистер билдиргендей, июль айынын башында ушул жумушчу топтун деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрдө жылыш байкалган. Эки тарап тең маселени илгерилетүүгө кызыктар экенин билдирген. Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо боюнча акыркы 2 жылда жумуштар солгондоп калды эле. Именно ушул жумуштардын алдыга жылышына ушул жолугушуу чоң түрткү болот деп эсептейм. Бул чек ара маселеси бир эле биздин мамлекетте эмес. Бул дүйнөнүн бүт мамлекеттеринде ушундай проблемалар бар. Ошон үчүн бул маселени бүгүн эртең чечилип кетет деп айтыш кыйын. Муну үчүн көптөгөн эксперттер, комиссиялардын жолугушуп учурашышы керек, сүйлөшүшү керек. Ошолордун жыйынтыгында гана маселе чечилет деп ойлойм. Именно бүгүнкү эки президенттин жолугушуусу ушул иштин алдыга жылышына чоң өбөлгө болот. Тажикстандын президенти менен жолугушуунун алдында президент Сооронбай Жээнбеков Баткен облусунун Аксай айылында эл менен жолугушуп, Баткен облусунун чек ара аймагындагы кырдаал,
жеке көзөмөлүндө экенин баса белгиледи. Тажик тарап менен биргеликте көрүлгөн чаралардын жыйынтыгында кырдаал турукташканын, аскер кызматчыларынын жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин саны чек арага жакын айылдардын аймагында бир кыйла көбөйтүлгөнүн белгиледи. Президент элдин жашоо шарттарын жакшыртууга аракеттер көрүлөрүн айтты. Аксада 5 айыл бар да. 5 айылдын маселесинен каражат бөлүнөт. Мектеп, таза суу, жанагы насос менен чыккан жерлер, детсад, мектеп, жол. Өткөн да айткансыздар суу чыкпай атат деп. Чыкпай ошонун баарын жасайбыз. Аны баары акча азыр мына бөлүндү. Азыр кичине бар тендер менен кармалып атат, атат калган баарын кетет. Анан жанагы оор маселе өткөн суу боюнча аз калат бюджетке барымча менен. Суга чудагы иче турган судагы незер көйнөс катыбайбы. Анда кеше айттым, анда бюджет калат. Анан кийин ал жылы бою чыга турган кылабыз. 6 ай эмес, мамлекет өз төлөп берет. Кыскасы өткөндө сүйлөшкөн Ташболта. Сүйлөшкөн маселе кийинки орун басар келгенде, аппарат орун басар келген ки 3 маселе чыгыптыр. 3 маселе. Мына көпүрө анын баардыгын түшүнгөрдө, анын көзөмөлүндө. Жакынкы убакта социалдык жана инфраструктуралык объектилердин курулушун баштоо боюнча чечим кабыл алганын мамлекет башчысы билдирди. Ал ушул айдын август айында өрт жана куткаруу кызматтарын жайгаштыруу үчүн имараттардын курулушу аяктап, 2 адистештирилген транспорт берилерин жана 2 жуманын ичинде чек арага жакын жайгашкан аймактардын жашоочулары тез жардамдын жаңы автомашинасы менен камсыз болоорун билдирди. Чек ара тилкесинде жолугушуудан кийин мамлекет башчылары сүйлөшүүлөрдү Тажикстандын Исфара шаарында улантты. Сооронбай Жээнбеков жана Эмомали Рахмон эки тараптуу кызматташтык, анын ичинде кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын демаркациялоо жана делимитациялоо маселесин талкуулашты. Андан кийин эки мамлекет башчыларынын сүйлөшүүлөрү Чолпон Ата шаарында өттү. Президент Сооронбай Жээнбеков бул жолугушууларды тарыхый жолугушуу катары баалады. Ваш приезд придаст дополнительный импульс в активизацию нашего взаимовыгодного сотрудничества. Мы весьма удовлетворены вчерашними переговорами, которые прошли в атмосфере полного взаимопонимания и доверия. Искренне рад достигнутым договоренностям по активизации всего комплекса вопросов двустороннего сотрудничества. Особо радует нас, что вы с вами, уважаемый президент Эмомали Рахмон, проявили единство мнений по ускорению процесса делимитации кыргызско-таджикской границы. Мы договорились по границе вести работу от простого к сложному, придерживаясь принципа взаимного уважения и учета взаимных интересов. Мы заинтересованы в стабильном развитии тесного взаимодействия с Кыргызстаном, придаем большое значение последовательному укреплению добрососедских отношений между нашими странами. Таджикистан вновь подтверждает свою готовность и далее укреплять политический диалог, углублять торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения с Кыргызской республикой. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекет башчыларынын жолугушуусу чек ара боюнча эки өлкөнүн ортосундагы сүйлөшүүлөргө стимул берип, жаңы баракты ачты дешет саясатталдоочулар. Президенттер чек ара маселесин чечүүнү алга илгерилетүүгө саясий эркинин бар экенин билдиришти. Саясий позицияларын такташты. Эки тарап тең бири-бирин расмий визит менен келүүгө чакырды. Демек сүйлөшүүлөр жалпы эки өлкөнүн ортосунда кызматташтык маселелери тууралуу, анын ичинде ушул чек араны аныктоо процесси боюнча да сүйлөшүүлөр алдыда экенин айтсак болот. Баса белгилеп кетүүчү жагдай президенттердин Исфара жана Чолпон Атадагы жолугушуулары чек ара маселелерин чечүүнү илгерилетүүгө жаңы дем жана стимул берди дешет адистер.